Саламатсыздарбы? Кайрадан эфирде маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Масалиев Исхак Абсаматович. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Исхак мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Биз мына жаңы жылга чейин биз өзүбүз бир кандай десем, ушу берүүбүздү шайлоону жыйынтыктоо деген мааниде өткөрүп жаттык эле. Биз ошол эле тема менен сизди бияка чакырдык. Биздин шайлоонун өткөндүгү жөнүндө. Анткени арабызда шайлоону тааныбагандагы инсандарыбыз жок эмес. Ушу сизге шайлоо кандай өттү? Жана ошонун эле арасында сиз дагы ушу шайлоодо президенттикке талапкер болуп бардыңыз эле. Бизге жеткен маалыматтар боюнча бул 2017 жылкы шайлоодо сиздин катталышыңызга буттоочулар болду деген да маалыматтар жеткен. Ушул боюнча коомчулукка азын-аулак сөз кылып берсеңиз. Туура айтып атасыз. Биздин партиябыз, Кыргызстан коммунисттер партиясы, ушу өткөн президенттик шайлоого талапкер катары мен кандидатурамды киргизип, биз борбордук шайлоо комиссияга тийиштүү кагаздардын баарын тапшырганбыз. Анан жана мыйзамга ылайык, конституцияга ылайык 30 000 доошту жыйнап бергенден кийин, бир аз убакыт өткөндөн кийин борбордук шайлоо комиссия сен ушул топтогон доошту топтогон колдоо иретинде топтогон доошторуң тийиштүү эмес тартипте жасалган кагазда жазылган. Ошол себептен топтогон доошторуңду жокко чыгарып каттоодон баш тартышты да. Ал чечимин мен сотко да бердим. Бирок тилекке каршы айтып кетейин, сот деле ошо мыйзамсыз чечимди күчүндө калтырып, ошентип жыйынтыгында мен президенттик шайлоого талапкер катары чыга албай койдум да. Бул айтканым, мына сиз туура бердиңиз, бул башынан ала мен ушул шайлоо туура эмес, таза эмес өттү деп жыйынтыкка келип, ал жыйынтыктан кайткан деле жокмун. Ушу каттоодон баштап шайлоонун акыркы күнгө чейин бодон турда мыйзам бузулуп аткан. Мисал катары айтайлы, каттоо мезгилинде борбордук шайлоо комиссия кандай бир жумушчу топ дегенди түзүп алып, ошо жумушчу топтун жыйынтыгынын негизинде чечимдерди кабыл алган. Бул туура эмес болжол болуп атат. Экинчиден, жанагы агитация үгүт иштери жүргүзүлүп атканда биздин ажыбыз, президентибиз ачык гана агитация кылып туруп алган. Бул эч кандай мыйзамга дал келбейт. Себеби конституциянын негизги принципи бар. Президент, шайланган президент бүткүл элге бирдей көз караш болуш керек. Бардык партиялардын үстүнөн тең болуш керек. Ал эми сен эгерде кайсы партиянын мүчөсү болсоң, сен ошол партиядан убактылуу мүчөлүгүңдү токтотуп турушуң керек. Талап бекерден жазылган эмес да. Тилекке каршы Алмаз Шаршенович ачык эле тартынбай даңкылдатып эле, баягы кыргызча айтканда даңкылдатып эле шайлоого катышып, ушул талапкер акмак, бул акмак, тигил акмак, муну шайлогула деп ачык эле үгүт иштер жүргүздү. Чын айтканда бул шайлоонун жыйынтыгына чоң таасир берди. Себеби иштеп жаткан президент ушундай мамилесин көрсөтсө, андагы көз карандуу мамлекеттик органдар толугу менен эмгек жасаган да. Ошондуктан жерлерде мен да байкадым, жерлерде байкадым. Жанагы жетекчилер, райондук жетекчилер, область жетекчилер ачык эле жашырбай эле Алмаз Шаршенович СДПК көрсөткөн талапкерге иш аракеттер жүргүзгөн. Бул боюнча 26 жылдан бери баарыбыз тең сындап атабыз. Бийлик эч качан күчкө салбаш керек, күчкө мындай ар кандай басым кылбаш керек деген талапты айтып атабыз. Мына 26 жылдан кийин кайра ошол жерге келдик да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул шайлоо чынында элдин ичинен чыккан ой менен толук, эгерде мындай жыйынтык болгон эмес деп мен жеке пикирим боюнча биз ушуну ачык эле айтып атабыз, бул жашата турган эчтеке жок. Бирок кандай болсо деле бул шайлоонун жыйынтыгын эч ким сотко берип жокко чыгарган эмес. Ошондуктан 24 ноябрдан баштап азыркы иштеп жаткан президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков президент милдетин аткарып атат да. Кызматын аткарып атат, милдетин эмес, бул кызматын аткарып атат. Сиз ошол шайлоо малында дагы бир кандидат Өмүрбек Бабанов менен чогуу жүрүп, элдерге үгүт иштерин жүргүзүп жүрдүңүз эле. Ошол жерде сиздин айткан сөзүңүз бар экен, биздин өлкөнү өстүрүп өндүрүш үчүн жаңы команда түзүлүш керек деп. Ал эми ошол бүгүн келген команда сиздин талабыңызга жооп береби, жооп бербейби, бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом, сиз ошол жерде айтып кеттирсиз, админ ресурсту колдонгон президент эч качан ийгиликке жетишпейт деп буга бир мисал Аскар Акаевди келтирген экенсиз. Бул админ ресурсту колдонулду деген тыянакка мен сизге дагы суроо берет элем. Ал боюнча караганда сиз деген таластын жыйынтыгы менен чүйдүн жыйынтыгын кандай карайсыз? Туура да, мындай да. Биринчиден тактоо иретинде айтып коеюн. Мен 3 жолу ушуда
талапкер Бабанов менен бардым, бирок бир да жерде мен Бабановду шайлагыла деп кайрылган жокмун. Мен жалпы талабым өзүм тууган жердештериме кайрылган, каалаган талапкерге дош бергиле. Бирок күчкө салган талапкерге дош бербегиле деп айттым. Бийлик кысым кылган талапкерге дош бербегиле деп чакырдым. Ошондуктан мисалы катары айтып кетели, Алыш айылында атам төрөлгөн, чоңойгон, биз бала кездик өткөргөн айылыбызда Кадамчы районунда 900 шайлоочунун арасынан 515 Адахан Мадумаровго дош берген. Бул Адахан ал жака барган да жок, агитация кылган да жок. Демек ошол биздин айылда адамдар өзү каалаган кишиге дош берди. Эми мындай жак. Ошондуктан мен башка талапкер менен барсам, мага сахнаны берип, микрофонду карматкандан кийин мен өзүмдүн оюмду айтканга мүмкүнчүлүк берген болчу да. Мен аны пайдаланып, элге өзүмдүн жеке оюмду жеткиздим. Ачык эле айттым, мен деле талапкер болоюн деген аракетим болду. Бирок мени мыйзамсыз алып таштады деп ошо жердештер, туугандарга маалымат жеткиздим. Ал эми жаңы команда дегенде мен чын айтканда эмне болсо да жаңы адамдар саясатка кирсе, жаңы жетекчи Кыргызстанды башкарса, башка арам иштерге аралашпаган саясатчы келсе, анда кичине үмүт пайда болот да. Мен ошого таянып атам да, жаңы күч болгондо баары бир жаңы кандайчы бир жыл болобу, жарым жыл болобу, же 6 жыл болобу, элде ишеним болот да. Мына эми жаңы киши келсе, көз карандысыз адам келсе, анда ушу турмушубуз оңолуп кетет деген. Ал эми азыркы шайланган президент бул эми мурунку президент көрсөткөн, бармагы менен көрсөткөн президент болуп атат да. Ошондуктан азыр коомдо ушу күтүү болуп атат. Бул мурунку шефинен айрылып чыга алабы, өзү көз карандысыз иштей алабы, иштей албайбы деген сын пикирлер болуп турат да. Өлкөнү өз алдынча башкарып кете алабы, кете албайбы? Ооба, өз алдынча башкара алабы, күчү кудурети жетеби деген ойлор пайда болуп атат. Мен каалайт элем, эгерде өз көз карашы менен баштап башкарып кетсе, балким бир жаңылыктар болуп калышы мүмкүн да. Бирок биринчи кадамдар боюнча мен кичине мындай үмүттөрүм кыскарып баратат. Себеби мурунку эле жетекчи аппарат, мурунку эле коргоо органдарынын жетекчилери иштеп жатат. Ал жаңы командага кирген эмес. Ал эски команданын мындай эң оорчун тармактарды башкарган команда болуп атат. Ошондуктан азыркы президентке менимче оңой болбойт. Анан экинчиден ал киши деле ачык айтайын, мен ал киши менен 5 жыл чогуу депутат болуп иштегенбиз. Мындай коркпой турган мүнөзүн байкаган эмесмин да. Мен ойлоп атам, баары бир ал бир аз убакыт болсо деле кандай бир мөөнөттө мурунку президенттин айткан сөзүнөн чыкпайт окшойт, мен ойлоп атам. Бир жылдан кийин мен билбейм, но бир жакынкы 6-7 айда ал ушул тартиптен чыкпайт. Мурунку президент башкарганга аракеттер жасайт деп коркуп атам да. Сөзүңүзгө аралжы, мына мурунку президент жөнүндө сөз болуп кетти. Биз акыркы маалыматтарга окусак, Алмаз Шаршеновичтин кайрадан эле СДПК партиясына төрага болуп өзү келери жөнүндө айтылып жатат. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми ал ар бир партиянын өзүнүн ички турмушу, ал кааласа муну шайлайт, кааласа муну шайлайт жетекчи деп. Мен жеке пикирим боюнча мен ойлогонмун, эми ал киши менен бир топ жолу мамилем аябай жакшы болчу эле. Бир топ жолу жолукканда ал мындай деп айткан мага, Исхак, мен чарчап атам дейт. Ушул президенттик мөөнөтүм бүткөндөн кийин мен саясаттан четтеп чыгам деген оюн айткан болчу да. Аны ачык эле айткан болчу да, мен мындан кийин эс алам деп. Анан мөөнөт жакындаган сайын ал айта баштады, жок, мен ушул партияны башкарып кетем деп айтып калды. Акыркы сүйлөгөн сөзү таптакыр башкача. Ал айтат, мен эми партияны тазалап, келерки шайлоого жогорку кеңешке даярдап, көпчүлүктү алабыз, ошол жерде дагы башкарабыз деп атат да. Мен партияда тизмеде биринчи болом деп айтты. Өзүнүн укугу, сөзсүз жок, эчтеке деп айта албайм. Бирок баягы мага айткан сөздөрүн айырмаланып атат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жеке партиянын өзүнүн иши. Эгерде бул партияда башка бирөө башкара албаса, анда болуп атат да, ар кандай шартка байланыштуу. Мына 6 жылдан бери СДПК партиянын жетекчиси болгон эмес. Эми орун басары деп аталып койгон болчу, Фарид Ниязов менен кийин Чыныбай Акунович Турсунбеков болгон, бирок жетекчи болгон эмес. Де юре мурунку президент партиядан мүчөсү болгон эмес, де факто башкарып аткан да. Мындан келди биздин саясатчылар адатка айланткан элге сөз берип туруп эле анан кайра жасабай койгон нерселери бул элдердин үмүтүн актоого жана элдин ишеничинен кетип болуп жаткандыгына дагы бир далил экен да. Сиз 2017 жылдын 25 октябрында биз массалык маалыматка өз пикириңизди айтып жатып, жогорку кеңештин кемчиликтерине токтолуп кеткен экенсиз. Анын ичинен акыркы 2 жылда депутаттар
элдин жана жалпы эле коомчулуктун депутаттарга ишеничи кетип, ишенбешүүлүк болуп, жана биздин өлкөдө эмне бир туура эмес нерсе болсо баардыгы эле ошо депутаттардан көрүп жаткандыгын айттырсыз. Буга бир негиз квартал сайын журналисттерге атайын маалымат жыйын өткөрүп, ар бир депутат өзүнүн жасаган иштерин отчетун берип туруш керек деп айтканыңыз бизге абдан жакты. Анткени көпчүлүк учурда эл өкүлдөрүн ошол жерде сиз отурган журналисттер бизди эле тааныбайбыз, ошо 120-сын. Алар деген көбүнчө бизге деген бир жетип бир маалымат сурасак толук кандуу жооп бере алышпайт, же болбосо жооп бергенден качышат. Анан кийин дагы бир айткан сөзүңүз бар экен. Эл өкүлдөрү негизи бирөөнүн буйругуна баш ийип иштөө керек. Себеби биз парламентпиз, парламенттик өлкөбүз, биз өз жолубузда, өзүбүздүн багытыбызда иштешибиз керек деп өз оюңузду айткан экенсиз. Ошол учурда сиз өзүңүздүн талапкерлигиңизди спикерликке, төрагалыкка коюп жаткан экенсиз, Сабырбек Жумабеков менен чогуу. Ошондо ушундай бир өз ойлоруңузду айтып, ошол эле учурда азыркы күндө ошол жерде отурган 120 депутат бири-бирин дагы тааныбасы жөнүндө өз пикириңизди калтырган экенсиз. Ушул боюнча кененирээк айтып берсеңиз, анткени ал сиз айткан сөздүн бардыгы биздин массалык маалыматта жаңылыктар лентасында калып эле, ал эми бүгүн сизди көрүп жаткан телевидение өкүлдөрүнө жана башка жактарга толук кандуу тарабай калыптыр. Эми мен муну айтканым кичине аз болсо да тажрыйбам бар да. Мен 2-чи, 3-чү, 4-чү жана азыркы 6-чы чакырылыштын депутаты болуп шайланып аткам. 2 жолу мен бир мандаттуу округтан шайланганмын. 2 жолу партиялык тизме менен. Ошондуктан мен кичине айта турган мүмкүнчүлүгүм бар. Анан салыштырмалуу мен ар бир курамны салыштырганга укугум деле бар. Мен айтканым, биз 10-жылы революция бийлик алмашкандан кийин ошондо негизги урандыр биз парламенттик республика өтөбүз деген болбоду беле. Эмнегедир парламент 2-чи жолу шайланып атат, бирок президент эле башкарып атат дагы эле. Конституция боюнча мыйзам негизинде президенттин эч кандай укугу жок деп, өкмөттү түзүлүшү, министрди алмаштырышы же спикерди шайлоого, бирок тилекке каршы чынында ушундай болуп жатат да. Алмаштырыш мына 2 жылдын ичинде 3 спикер алмашты. Бул болбогон нерсе, андай болбойт да. Барыбыз түшүнүп турабыз каяктан шамалайдыганды. Эми мейли Асылбек Шарипович ал агасы премьер-министр болгондо анда ал бошотконго туура эле. Бирок Чыныбай Кулуш менен алмаштырганга мен түшүнбөй калдым ал. Себеп Чыныбай Кулуш мен да президент болом деп айтып койгон эле да. Анан бул нерсе саясатта кечирилбейт. Мен ошо Сооронбай Чыныбай Кулуш менен да атаандаш болуп чыкканмын. И азыркы спикер менен Дастан Артисбекович менен да талапкер болгон. Мен түшүнүп турам, ал жерде утуш кыйын болчу, себеби бул талапкерлерди башкарган партия коалициялык көпчүлүк колдой турган. Мен түшүнүп тургам, менин дошум жетпей калат. Бирок мен катышкан максатым, мен депутаттарга түшүндүргүм келди да. Биз депутаттар бүгүнкү күндө конституцияга ылайык эң жогорку бийик биз болуп атабыз. Эмне себептен Кыргызстанда болуп аткан ар бир нерсеге депутаттар жаман. Мына оңчул, солчул, оппозиция, бийликтеги бүт бар саясатчылар депутаттарды тепкилеп атышат. Бизди жамандабаган журналист калбады. Демек, балким биздин ишмердүүлүгүбүздөн, чын айтканда өзүбүздөн кетет көп нерсе. Баягы кошоматчылык, кээде коркуп туруп эле каалаган талапкерди алып келсе үн чыкпай колдогон үчүн. Кээ бир мыйзамдарга каршы пикирди айта албай, шеф айтты, чоң айтты, тигил айтты деп эле сурап жүргөнү ишти аткарганда ошого алып барып атат да. Экинчиден, биз шайлаган спикерлерибиз өзүнүн милдетин татыктуу аткарбай атат. Мен бекер айткан жокмун да. Эгерде сиздерге, кесиптештериңерге, журналисттерге убакыт сайын алып сиздерди чакырып, биздин ишмердүүлүгүн көрсөтүп, кандай мыйзамдарды талкуулап атабыз, кандай карап атабыз, кандай тартипке алып келип атабыз деп түшүндүрсөк, менин оюмча бир топ маселе өзүнөн өзү жоголмок да. Ал эми мына Facebook'ка киресиңерби, интернетке киресиңерби, киоскто гезит аласыңарбы? Бирде гезитте парламентти жамандабаган бир макала болбосо ал гезит эмес да. Ал эми бул жеке депутаттардын сапатынан деле болуп атат да себепкер. Бүгүнкү күнгө чейин депутаттын арасында ири ишкерлер болуп атат. Алар ишкерликти токтоткон эмес. Баягында эле башкарып атат. Анан көз каранды болуп атат. Ошондуктан кандай деп айтсак, мындай жалпак сөз менен айтканда, элдин гыжыры аалы жеткен ушу депутаттар болуп атат да. Ошого байланыштуу бүгүн биз депутаттардын сапатыны, деңгээлини төмөндөтүп баратабыз өзүбүз. Мен ошо депутат кесиптештеримди чакыргам. Биз эгерде парламенттик республика болсок, келгиле гана ушул жерде депутаттар отуруп 120 киши. Өзүбүз чечели, сырттан эч ким бизге буйрук бербесин.
Силер да акылдуусуңар, ар бириңер акылдуусуңар. Ушул себептен эгерде парламенттик республика менен барсак, анда деги эле президенттик кызматын алып таштабайлы анда. Ошондой да пикирлер жүрүп атпайбы? Же парламент шайласын. Ал формалдуу фигура болсун. Көп мамлекеттерде ушундай тажрыйба бар да. Баягы сыйлык берип, намдарды берип, чет өлкөлүктөрдү тосуп алып, узартып, айрым бир кайрылуу жасатып, ошондой фигурага айландырсак деле болот. Мен ойлонуп атам, азыр ошого баратат. Азыркы акыркы конституцияга өзгөртүүлөр бир топ президенттин укуктарын төмөндөтүп таштады да. Өкмөттүкү күчөттү, парламенттикин өзгөрттү. Бул парламенттик республикага кадам деп мен туура эле айтам ал. Бирок эмнегедир бул өзгөртүүлөр жеке адамдын кызыкчылыгына айланып баратат да. Мен ошондой себептен депутаттарга кайрылганмын. Биз өзүбүздүн күчүбүздү сезип туруп, элдин алдында жоопкерчилик алсак алалы мойнубузга толук эле. Кийин тепкилесе деле жумуш үчүн тепкилеш керек да. Анан бирөө чечим чыгарып, биз колдоп берген үчүн тепкилеген бул кичине мындай окшобойт. Анан эң негизги бул жаман нерсеси, эгерде сен депутат болуп туруп, өзүңдүн укугуңду коргой албасаң, сен кантип шайлоочунун укугун коргойсуң? Кантип элдин камын аткарасың сен? Ошол нерсе бизге жаман мындай жаман бир жаманта ой билгизет да бизге. Ошо элдин арасынан калп айтпасам, автобуста кетип баратсаң деле депутаттар акмак, троллейбуста кетип баратсаң деле депутат акмак, самолетте учсаң деле депутат акмак деп кээде мындай капа болосуң да, ушунчалык эле кылмышкер эмес го депутаттар. Аракеттер кээ бир учурда жакшы эле болуп атат. Бирок ошол эле учурда биз кээде коркуп өзүбүздүн милдетибизди ыйык аткара албай атабыз да. Бул турган иш. Мен ошону депутаттарга чакырам. Мен эсимде бар, биз 2 жолу депутат болгондо 60 000 шайлоочудан шайланганбыз болгонбуз да. 13-14 депутат кандидат талапкер чыкканда бул чоң сыноо. Элдин арасына чыгып 10-15 000 добуш алып келген депутат каалайбы, каалабайбы ушул жериндеги жамаатка, шайлоочуга кызмат аткарганга милдеттүү болот да. Ошол себептен жыл сайын 70% депутаттын курамы алмашат. Бул турган иш, аны далилдештин кереги жок. Себеби Кыргызстанда 26 жылда 2000ге жакын депутат шайланган болсо, бүгүн көчөдөгү аксакалуу жаштан сурасаң, канча депутат эстей аласың десең, көп болсо 15-20 атын айтат. Калган депутаттар келди кетти. Туугандардан башка эч ким билбейт ал депутат болгонунчу. Кийин пенсия жашына жеткенде бул депутат болгон экен деп чыгып калат да. Же 70 жашка толгондо, той өткөргөндө паланча чакырыштын депутаты деп тууган уруктар мактап чыгат да. Жалпы эл үчүн ал таанымалсыз болуп калат. Ошондуктан депутат бул кара жумуш аткара турган милдет болуш керек да. Анан кандай жолу кантип шайлайбыз? Бул башкача өтө татаал маселе да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз бүгүнкү күндө шайлоочубузду акчага, тойлорго, калпактарга, жоолторго үйрөтүп коюппуз да. Бул жаман нерсе да. Кантип кутулабыз мындан? Бирок кутулуш керек барыбир. Эгерде мындан ары кетсек, анда келечекте депутаттарга ачык эле жазыш керек, бир гана байларга таанымал кызмат деп айтыш керек да. Бул сөзүңүздө да калет жок. Анткени деген депутаттарды тааныбай, жанагы депутаттарга жини келип баарын эле депутат жасады деп көрүп жатканын бир себеби бул деген жанагы биздин эски депутаттардын кайталап эле келип алардын бир атасынан калган креслодо эле жок мен болушум керек деп болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап эле кайра келип отуруп калышы дагы бул элдин ишеними кетип жатат. Анткени деген кээ бир сиз айткандай кээ бир депутаттар бар, жөн эле ошо бир экинчи буш бир 2-3 сазывда акыркы депутат болуп атышат дагы, бирок элдин көзүнө көрүнөрлүк бир кызмат жасабай жаткан депутаттар дагы бизде жок эмес. Мен андан кийинки суроом, азыр деген биздин социалдык сеттерде коомчулуктун бүйүрүн кызыткан мурунку өлкө башчысы Алмаз Шаршеновдун эмдиги чекте эле ошол атайын ажоого бөлүнгөн үйдө жашап жаткандыгы же жакын арада бошотуп бергенби, иш кылып инаугурациядан кийин дароо бошотулгандыгы жана ал биздин ажоо башчысына тиешелүү үйдүн машинанын берилбегендиги, анын ичинде дагы бүгүнкү күнгө чейин эле жетекчилердин кабинетинде эски ажоонун сүрөтүнүн илинип тургандыгы жөнүндө талкуулар жүрүп жатат. Бул биздин коомчулукка керектүү маселеби, кереги жокпу билбейм. Мунун бир нерсеси жана сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Биздин азыркы шайланган өлкө башчысы өз алдынча иштеп кете алабы, кете албайбы деген күмөн болуп жатат деп. Мүмкүн ошо күмөндүн арасында бул 3 нерсе дагы бардыр. Мына эмдиги чекти үйүн бербесе, машинасын бербесе, жана сүрөтүн алмаштырбаса деген. Ал боюнча сиздин оюңуз кандай? Бул эми майда маселе болгону менен бирдеменин белгиси болуп турат да. Балким мурунку президенттин жеке машинасы жоктур, может быть, жашай турган үй жок болгондур, билбейм мен аны.
Ошол себептен же буюмдар көп көчпөй. Бирок бул эми майда маселе. Бул эми эки жаңы эски президенттин ортосундагы мамиле деп эсептеп койсок болот. Ал эми жана сүрөттөрдү айтып койсок, мен сиздерге бир мисал айтып кетейин деп атам. 15 жыл мурда 2002 жылы, 2003 жылы атам Абсамат Мусалиевич бар болгон мезгилде мен кабинетине киргем да. Ошол мезгилде мен эл өкүлдөрү жыйынынын депутаты болгом, атам болсо мыйзам чыгаруучу жыйынынын депутаты болгон. Анан сентябрь айында кирсем, Аскар Акаевичтин сүрөтү илинип турат. Мен айтам, ата сүрөттү алып койбойсузбу дедим. Бул эми сиз сындап атпайсызбы бул кишини десем, атам карап коет, отпускка жүргөндө илип коюшуптур дейт. Мели илинип тура берсин дейт. Бул инвентарь деп койду да. Жогорку кеңештен каттоодон өткөн бул инвентарь, баланча портрет деп. Илинип тура берсин деп койгондо. Мен ойлоп атам, иштеп жаткан жетекчилердин сүрөттөрүн илүү бул айрыкча бүгүнкү мезгилде көбүрөөк кошомачылыктын белгиси да. Чыныгы урматтаган кишини аны көзү өтүп кеткенден кийин же улуу инсан болуп, же тарыхчы, же адабиятчы инсандардын, улуу инсандардын сүрөтүн илип койсо мен түшүнөм да. Көпчүлүк чет өлкөдө мындай тартип жок. Бул биздин коммунисттердин учурда болгон ошо политбюронун мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн илип коюп, же генеральный секретардын, генералдык катчынын сүрөтүн илип коюшту, ал тартип болчу эле. Бул эми идеологиянын бир жумушунун бир багыты деп эсептелет эле да. Адам бала кезинен билет ким жетекчи деп. Бирок бизде мына өз мезгилинде Аскар Акаевдин сүрөттөрү илинип турган, анан кийин Курманбек Бакиевдин сүрөтү илинип турган, кийин Алмаз Шаршеновдун илинип турган. Анан азыр Сооронбай Жээнбеков жеке менин пикирим боюнча сүрөттөрүн илдирбей эле койсо элге жагымдуу болот дейм да. Өзү жеке пикири менен койгуландай кылбагыла деп койсо жаман болбой турат. Мүмкүн сиздики да туурадыр. Эми бул биздин пикирибиз. Анткени бир депутаттын же чоңдордун кабинетине кирсең, жаңа жоонун сүрөтү илинип турушу, бул да болсо бир өзгөрүүнүн, жаңылануунун нерсеси болот го деген нерсе болот беле деген ойдобуз. Маегиңизге чоң рахмат. Мына шайлоо боюнча сиздин да оюңузду билдик. Биздин бул тактоо жобосу элге туура калыс маалымат берүүбүз мындан ары да уланат. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Масалиев Исхак Абсаматович келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.